Мага деле кызык, башка жарандар үчүн деле бул нерсе кызык болсо керек. Ошон үчүн бир ошолордун журналисттик изилдөө кылып, ошолордун мындай башчысы ким, ошол акча максаттуу пайдаланып атабы? Бирөөнүн сүрөтүн илишип алып, канча деген адамдар жамынып иштеген адамдар да жок эмес экен да. Жолдогу бир адамдын эле өтүп кеткен жаш наристенин эле бир учурун катталды да. Биз баягы чалып ошо оору тууралуу билип коелу деп эле сурай калсак, ал жаш наристе 1 жыл мурун каза болгон экен да. Ушул чогулткан акчабыз бүт баары ушул больнойго барат. Силер кандай акча алып? Жок, биз акча албайбыз. Биздин жатаканабызды, жеген ичкенибизди апарып келген шопурубуздун акчасын берет бизге. Биз өзүбүз кайрымдуу болуп ушул жака жардам берип атабыз. Бизге эч кандай акча берилбейт. Бул акча чогултуп аткан адам кимиң болот? Сага ким, кандай байланышы барбы, жокпу? Nerede Kırgız elimde bir jaskan eken ama bu Kırgızstan çok jilaşlar toplattı ne olacak? Karo uyda jatırıp bolbeyt da. Чынында өзүнүн жанына акча чогултуп, же болбосо ошол нерседен акча тапкан фондторго мен эч нерсе дей албайм, Аллах астында жооп берет да. Машинаңыздын номерин эмнеге бекитип алгансыз? Жөн айтып көрбөйсүз ба андан? Секрет деле жери жок эле. Же кылмыш кылып атасызбы? Биздин таксист болду. Ну, таксист ким ачты десем, мен атам болот деп аткам да. Азыр эми уже бөлөк сөз сүйлөп атпаймынбы, такси